Телеграмдан берген ушул ссылканы басып киресиздер. Киргенден кийин ушундай бет ачылат. Оң жакта, жогору жакта 3 сызыкты басасыздар. Принимаю деп мына жерде чыгат, же отклонить деп басасыздар. Андан кийин мына сызыкты, крестикти басып койсоңуздар. Анан бул 3 сызыкты басканда войти деп турат, войтини басып киребиз. Войтини басып киргенде бизде создать деген чыгат, мынакей создайте ее деп. Ошону басабыз. Бул жерге болсо өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Мисалга мен Аку деп эле жазам, 1984 деп. Анан мондай кызыл сызык чыгып калса жазуулар эч нерсе болбойт. Бул жерге hotmail.com деп жазып атканда эле чыгат, же болбосо сизге автоматтык түрдө чыгат. Монтип азыр карап турсаңыздар, мынакей чыкты Hotmail деп. Анан кааласаңыздар outbook.com кылсаңыздар болот. Анан мен Hotmail эле кылдым. Далее дегенди басабыз. Далее дегенди басканда мондой бизге ат берет, эгер занят болуп калса. Анан бул жерден мен ошол бирөөсүн тандадым дагы, далее дегенди бастым. Сиздер дагы ошондой кыласыздар. Парольго латинский цифра, мисалы латинский жазасыздар. Анын акырына дата рождения кошуп койсоңуздар болот. Каалаган цифраны кошуп койсоңуздар болот. Сохранить деп могу жерде басабыз, чтобы таппай калбаш үчүн. Анан США деген жерде басып Кыргызстан деп, же Казакстандык болсоңуз Казакстан деп, Россиядан болсоңуз Россия деп тандайсыз. Негизи Кыргызстан. Анан бул жерге дата рожденияңызды жазасыз. Эгерде кийин өчүп кетсе, восстановить кылганга оңой болот, данныйды жазган жакшы болот. Андан кийин далее дегенди басабыз дагы, латинский цифра менен фамилия жазып, атыңызды кыска деле жазып койсоңуз болот. Мисалы мен Аку деп койдум. Бул жерге галочка коебуз, андан далее дегенди басабыз. Андан кийин кийинки бетке өтөбүз. Кийинки бетте болсо, бир аз күтүп туралы, кийинки бетте бизге робот чыгат. Мындайча айтканда, сиз робот эмессизби деп. Анан нажмите, удерживайте дегенди басып туруп, оңго тартып коесуздар. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип чыгып калат. Ар кимге ар кандай чыгып калышы мүмкүн. Ошону басып коесуздар. Биз буга регистрация болдук. Мына 3 сызыкты басып, атыбызды көрсөк болот. Эми кийинки видеого өтөбүз.